Эй! Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Нол сыяктуу балдар өзү келеткен дагы. Нол сыяктуу болуп, баягы бул жерде кароосуз калгандыктан ар ким каалагандай ойной берет экен. Азыр мына баланы көрдүңүздөр. Түшүрүп анан нолну кокусу ичин ачып көрөм деп, ичин жарып көрөм деп бир токко урунуп албайбы деген коркунучта. Кечеле самолеттерден катырып кеткенбиз мына жаңы самолеттер көрдүңүзбү? Жо, негизи нол жер нол бир кайсы бир коркунучтуу да кайсы бир деңгээлде. Мондай аттракциондор, бул такыр жок экен. Бул такыр жок экен, ушул жака сүзүп алып келип койушкан окшойт. Кадимки эле мал жандыктардын, жылкылардын заңдары, кыктары жатат. Бул жагынсыз жып, бул жерге эс алганы келген жаштарга, балдарга ыңгайсыздык жаратат. Жакшынакай калкка кызмат көрсөтсө болбой эле, мисалы үчүн нол ачык, нол жана бош коюп коюштур нолну. Жок, эскирбеген. Эскирбеген жаңыбы? Качан иштейт азыр эми? Билбейм, эгез келет да. Эгез келет, иштетебиз. Үйлүү болуш ар бир адамдын кыялы. Дал ошол кыялыңызды орундатыш үчүн мен сиздерге Карагай курулуш компаниясын сунуштаймын. Эмне себептен деп ойлонушуңуз мүмкүн. Анткени бул курулуш компания акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен курулууда. Бул жаңы курулуп жаткан үйдө газ, свет, ТЭЦ, бардык чарбалык жумуштардын бардыгы чечилген. Карагай курулуш компаниясынын документациялык иштеринде көйгөй жок. Бул жактан 100%га кепилдик берилет. Бул курулуш компаниясы курулуштун А блогун толугу менен бүткөрүүдө. Ал эми калган 2 блогунда курулуш иштери жүрүп жатат. Дал ушул курулуш компания туурасында кенен маалымат алгыңыз келсе, өздөрүнүн YouTube каналы бар экен, ага катталып, кенен маалымат алыңыздар. Жана ошондой эле экран астында жазылган телефон номерлерге чалсаңыз, 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Кыялыңыздагы аянты кенен, тынч жерден үйлүү болгуңуз келсе, анда Карагай компаниясын тандаңыз. Анткени бул компания сиз ойлогондон да мыкты. Бул Кербен шаарындагы ушул парк, бул жерде балдар ойноо үчүн атайын мындай аттракциондор коюлган. Бирок тилекке каршы булар кароосуз калып кетип, мондай аттракциондор азыр иштебей турат. Бул жерде балдар, ата-энелер келип мындай эс алганга аракет кылышат. Бирок могул жерде аттракциондор иштебейт да. Эже, саламатсызбы? Мен атым Рыспай эже. Нол аттракциондор боюнча иштебейт экен да булар, туурабы? Кароосуз калып кетиптир. Билбейм. Кандай ойдосуз ушулар иштеп, балдар ойноп, эс алып турса кандай болот эле? Мисалы үчүн азыр нол жерде турат. Балдар келип ойнойт экен, бирок балдардын кичинекей балдардын коопсуздугу кандай болот деген? Чоңдордун кароосуз. Балдар деген бул жеринчи иним, бул жер майрам күндөрү гана иштеп калат да. Анан кээде мондай келсең, кээде иштеп калат, кээде иштебейт. Каралбайт да, негизи карабай жок да. Ушул кандай ар дайым бир сиздерге кызмат кылса жакшы беле дегени? Оңдолуп, түзөлүп. Ооба. Кандай көрүп атасың, качестволорун көрсөң. Нолар эскирип калыптыр да. Анан бул жерде эч кандай кароосуз деле жок, тетигинде эшиги деле ачык жатат. Ооба. Туурабы? Анан мисалы үчүн нол жерде аз бизге чейин нолларды жаш балдар секирип ойноп атышты. Ушул жерде бир кокустук болуп кетсе дегеним да. Бул жерде кокустук да болот да, мына көрсөң, тетиги вообще ремонт деген жок. Турат, канча жыл ушул бойдо эле турат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жактардан көрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн нол азыр нол сыяктуу жыгаштар деле чыгып кеткен. Монда жыгаштар чыгып кеткен. Нол кол тургучтары дагы эскирген, зынжырлар эскирген. Ал таякта темирлер дагы эски. Буга чейин билесиздер, Ошто ушул сыяктуу селкинчектер авария болуп, адамдар ден соолугунан жабыркаган эле. Бул жер эми азыркы учурда иштебейт экен. Жергиликтүү тургундар айтып атат, майрам учурунда иштейт деп. Калган учурларда мында ачык калып кетет да, кароосуз калып кетет экен. Балдар чыгып ойнойт, секирет. Анан кийин кокустук болуп, кимдир бирөө жабырып калып калса, ага ким жооп берет деген нерсе да. Ушуларды деле жакшынакай кылып оңдоп, жакшынакай кылып калкка кызмат көрсөтсө болбой эле. Мисалы үчүн нол ачык, нол жана бош коюп коюштур нолну. Жакшынакай кылып калкка кызмат көрсөтсө болбой эле. Мисалы үчүн нол ачык, нол жана бош коюп коюштур нолну.
же болбосо мына зынжырлар үзүлүп кетсе, кароосуз калган немеде кимдир бирөөнүн кокусунан баласы бир кырсыкка учураса, анын бетин ары кылсын, жооп бериш керек болуп калат да. Тийиштүү кызматтарчы. Ошону ошончолукка жеткизбей эле ушул жерде бир жакшынакай кылып оңдоп, түзөп, көзөмөлгө алып коюш керек. Негизи эле бир эле ушул жерде эмес, могу парктын бүт баарын көзөмөлгө алып, мэрия карап, оңдоп, шаардыктарга кызмат көрсөтүш керек. Жыгылып чөбүбүз деп коркпойсуңарбы? Жок, мондай бар да. Ошол бар. Негизи бул жер иштейби? Ооба, иштейт. Же өзүңөр жанагындай айландырып алып эле иштете бересиңерби? Жок. Тиги жерде бир эзи келет, анан 20 сомдон ар бир адамды. Качан иштейт ал? Азыр иштейт. Азыр иштейби? Ооба, азыр иштейт. Негизи майрам күндө эле иштейт дейт го, же күндө кечки мал иштейби? Күндө кечки мал. Эртең менен кечки мал арбеттерде иштей берет. Иштей береби? Эзи келсе эле иштетет да. Келеби азыр? Азыр келбейт болуш керек эми. Кеч болду. Кече иштегенби? Кече иштеген болуш керек. Иштегенби кече? Бул жерде сен күндө келип ушунда ойнойсуңбу? Ооба. Мектептен кийин. Күндө иштейби? А? Күндө иштейби? Ооба. Бир ойнотпой бир акелер келип бизди урушат да. Неде урушат? Түшкүлө деп анан биз качып кетебиз ошондон. Качып кетесиңер. Мына жерде жыгылып бир ошол сыяктуу окуялар болгон эмеспи? Жок, болбогон. Анан жыгылып чөбүбүз, нулар эскирип калыптыр деп коркпойсуңарбы? Жок, эскирбеген. Эскирбегенби, жаңыбы? Качан иштейт азыр эми? Билбейм, эз келет да. Эз келет, иштете берет. Эзи келсе иштейт. Эй! Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр. Нол сыяктуу балдар өзү келеттен дагы нол сыяктуу болуп, баягы бул жерде кароосуз калгандыктан ар ким каалагандай ойной берет экен. Азыр мына баланы көрдүңүздөр, чыгылып түшүүгө аз калды да. Эгер ушул сыяктуу бир кокустар болуп кетсе, ким жооп берет? Бул өтө кооптуу, муну көзөмөлгө алыш керек. Мындай кароосуз калбаш керек да. Биз качан гана бир кырсык болгону анан кийин реакция кылбай, ага чейин мындай алдын алышыбыз керек. Негизи эреже боюнча мындай кооптуу аттракциондор бул жерде атайын эшиктер болуш керек. Бул жака нол жүрүп аткан учурда дагы ашык адамдар кирбеш керек да. Нол айланып аткан учурда бирөөлөр келип кокусунан нолго жаш балдарды эми билесиздер. Аларга бир ишенип болбойт да. Ушул жүрүп аткан учурда келип кокусунан нол жер ачык экен, кирип кимдир бирөө урунуп албайт, анан кырсык чыкпайт деп ким кепилдик берет? Бул кайдыгерлик. Жана көрдүңүздөр, бир бала жыгылып чөдө жаздады. Эми буларга азыр айтсаң дагы баары бир түшүнбөйт экен. Биз кадр сыртында этияттагы айттык, бирок негизинен тияктагы эшигин коюп, бул жердин коопсуздук чараларын көрүш керек. Коопсуздукту күчөтүш керек. Андан сырткары өдөөсүндөгү нол темирлер дагы эскирип калган. Кокус бир күнү сынып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Ал үчүн нол жерде карасаңыздар, нол турат. Бул атайын неме экен да. Ноуну жөн эле нол баклажкага кийгизип коюп тур да. Булдан тияктан ток түшүп тур. Демек ток бар экен да. Эми муну илип коюп тур, бийик эле жерде турат дегизичи. Бирок ушул жаш балдар кызыгып, кандайдыр бир түшүрүп, анан муну эми кичинекей балага бир ишенич жок. Түшүрүп анан муну кокус ичин ачып көрөм деп, ичин жарып көрөм деп бир токко урунуп албайбы деген коркунуч да. Негизи бул жерде дагы коопсуздук эрежеси сакталган эмес. Ушуну көзөмөлгө алыш керек. Бул жердин жетекчилери, тийиштүү тараптар көзөмөлгө алып, бул жердеги бардык эски аттракциондорду жаңылаш керек. Андан кийин нол сыяктуу коопсуздук эрежелерин сөзсүз эске алыш керек. Бул жерден качан бирөө жыгылып, же качан бирөө келип муну токко урунуп, муну жаш балдар түшүрүп алып, кылкалап, анан кийин кимдир бирөө өлгөндө реакция кылбай, ага чейин алдын алышыбыз керек. Нол ушул жаш балдар олтуруп алып, монтип, айланып, айланыш керек эле. Бирок азыр көрүп атасыздар, таптакыр айланбайт. Нол жагы сынып калганбы? Анан нол жерде олтургучтар дагы таптакыр олтурганга мүмкүн эмес, эскилиги жеткен. Бул жер ушунчалык эле кароосуз калып кеткен. Эми Кербер шаарынын балдары булар дагы балалыкты бактылуу доор менен өткөзгөнгө
мындай толук акылуу, алар дагы башка шаардагы эле балдардай кадимкидей ойной турган күндөрү, кадимкидей толук шартта жашаганга укуктуу да. Бирок тилекке каршы аны Кербен шаардык мэриясы тийиштүү жетекчилер түзүп бере албай атат. Мондай аттракциондору, бул такыр жок экен. Ушул жака сүзүрүп алып келип коюшкан окшойт. Бул такыр жок экен. Мунун түбү каякта экен? Мунун түбү ар кайсыл жерде жатат мына. Карасаңыздар болот. Таптакыр. Бул жерде бунусу жатат. Бул жердин ушунчалык кароосуз калганын ушундан билсеңиз болот. Могул жерде кадимки эле мал жандыктардын, жылкылардын саңдары, кыктары жатат. Бул жагымсыз жыт. Бул жерге эс алганы келген жаштарга, балдарга ыңгайсыздык жаратат. Өтө кароосуз калган. Саламатсызбы? Алейкум ассалам. İşleriniz жақсы? Siz могул жерде иштейсизби? Мен ушу тазалыкта. Тазалыкта иштейсиз кандай? Могул парк сизге паркта эки адам. Мен атым Оразбай, журналистмин. Могул аттракцион иштейби? Иштейт. Бул айланып качан иштейт мисалы үчүн? Иштейт адамдар келгенде. Адамдар келгенде. Бул аттракцион кандай коопсуздук талаптарга жооп береби сиздин оюңузча? Жооп берет. Баардык жылда эмеден өтүп турат. Тиги жерде мондай жаш балдар чуркап кирип кетпеш үчүн тиги айланып атканда неме болбош үчүн эшиги болуш керек эле. Эшигин 3 жолу эшик койдук кече дагы. Балдар түндө ойной эле айрылып алды. Оны алып койдук. Эми жак 1-2 күнүн ичинде да эшик коюш керек. Майрамга карата. Майрамга карата. Мисалы үчүн биз кече келдик, кече келсек сиз жок экенсиз. Могул жерде жана могул жер ачык болгон үчүн балдар киреткен дагы. Жаш балдар секирип ойнойт экен да. Ойношуп атат. Анан кокус жыгылып кетсе, могул жер кароосуз жатканда. Анын үстүнө могул жер көрдүңүз, могул эскирип, айрым тактайлар сынып калган. Күндө кече мына карасаң мына жерде мына бир жума болгон жок да, мына жаңы такталарды алмаштырып кактык. Түндө балдар жанагы балдар келет да. Тебишип мына кече эле мына 3 күн жалган айтпасам бир 4 күн болду да. Самарестерин катырып мына жүрсөң чыксаң. Жүрсөңүз? Жок көрдүк, кече. Балдар келди. Могул сынып жаткандарын дагы көрдүк, тарттык. Кече биздин көз алдыбызда эле бир бала жыгылып чөзүздады да. Ошода мына кече эле самарестерин катырып кеткен мына жаңы самарестер көрдүңүзбү? Жок, негизи могул жер могул бир кайсыл бир коркунучтуу да, кайсыл бир деңгээлде. Эми муну жылда эле жанагы энергия ток жагын, башка ягын эмеден өткүзүп турабыз. Бирок мисалы үчүн сөзсүз эле ушул жерден бирөө жыгып, анан кырсыкка учураганда ызылдап калбай алдын алып койсок жакшы да, сизге дагы, мага дагы. Коопсуздук алып балдар бейчеки келсе түшпөй кой деп урушабыз. Ата-энесинин эмеси менен келишет. Ошолорду карап. Мисалы үчүн могул жериңизде азыр эшикти койсок, кайра койсок, кайра жулуп алып атасыз. Буквально мына. Бирок эми ошонун айласын табыш керек да. 3-4 күнүн ичинде дагы бир. Негизи могул парктын атайын кароолчусу жокпу? 2 жумушчу бар да. Жумушчу бар күндүзгү. Мына тазалыгын карайбыз. Бул парк өзү ким? Мэрия карайбы? Тазалыкка. Тазалыкчылар. Тазалыкка карап койгон азыр. Бирок ушинтип кароосуз калган. Кароосуз эми азыр бул өзү билесиң эски. Бирок жылда ремонт кылып, капитальный кылып, мынтип краскалап, актап, тазалап кылып турабыз да. Мен жакында эле киргем бияка бир. Сиз жөнөкөй эле кызматкерсиз. Жумушчу. Бирок эми ушул коопсуздук чараларын эске алып койсоңуздар жакшы болот да. Эми айтайын дегеним, кокустук болуп кетсе, бул şu болтурбашка аракет ушул жерде отурабыз да, түшпө, кач, тур деп эле ушу отурабыз.